Орусияда иштеген кыргыз дарыгерлери Кыргызстанга жардам берүү үчүн келишет. Учурда Бишкек шаарында байкалган жагдайдын терс өнүгүшүнө ар бир аймак даяр болушу керек. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Вирустун жайылуу толкунун токтотуу үчүн биз баардык күч-аракетибизди жумшайбыз, бирок абалдын терс өнүгүшүнө даяр болууга милдеттүүбүз. Ооруканаларда орундарды алдын ала даярдагыла. Ошол эле учурда персонал жетишпеген шартта жардам көрсөтүүгө даяр медицина кызматкерлеринин тизмесин даярдоо керек. Учурда эле медициналык персонал жетишпей жатат. Ошондуктан адистерди тартуу иштерин күчөтүү зарыл деп белгиледи өкмөт башчы. Премьер-министр билдиргендей, Бишкек шаарында 600дөн ашуун кошумча орун даяр. Ошол эле тапта кошумча орундарды убактылуу госпиталдарды ачуу иштери планга алынууда. Окуу жайлардын, жатаканалардын имараттарында да керектүү медициналык жабдуулар орнотулуп, дары-дармектер жеткирилүүдө. Кубатбек Боронов учурда Бишкек шаарынын медициналык кызматкерлерине жардам көрсөтүү үчүн аймактардан ыктыярчылар тартылганын билдирди. Ошондой эле Орусияда иштеген кыргыз дарыгерлер жардам берерин билдирди. Жакынкы күндөрү алар учак менен келишет. Булак, Марал ФМ, KG.